Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Эфир аркылуу кайрадан сиздер менен кезигип жаткандыгым үчүн абдан кубанычтамын. Биз сиздер менен буга чейин жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык көрүү максатындагы сабактардан жолугуп жүргөнбүз. Сиздер менен негизги тесттин сөздүк логикалык бөлүмүнүн биринчи бөлүгү болгон окшоштуктар, экинчи бөлүгү болгон сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча тапшырмаларды аткаруунун жолдору менен таанышканбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта биз сиздер менен сөздүк логикалык тесттин 3-чү бөлүгү болгон эне тилиндеги текстти окуу жана түшүнүү боюнча айрым тапшырмаларды аткаруунун эрежелери, жол жоболору боюнча маектешмекчибиз. Мында көбүн эсе сиздердин эне тилиндеги текстти кунт коюп окуу, түшүнүү жана ой жүгүртүү, жалпы мазмунуна ылайык келген суроонун түрлөрүнө туура жооп табуу жөндөмүңүздү баалайт. Тапшырманы аткаруу үчүн жалпысынан 60 мүнөт убакыт берилет дагы, ар түрдүү стилдеги тексттин мазмуну менен таанышып чыгууга туура келет. Алардын көбүн эсе көркөм чыгармалардан, адабий публицистикалык стилде жазылган баяндама түрүндөгү чыгармалардан, ошону менен бирге эле илимий маалыматтарды камтыган илимий стилдеги тексттерден турушу мүмкүн. Көбүн эсе өз алдынча эки тексттен жана тексттердин үзүндүлөрүнөн турат. Бул үзүндүлөр бири-бирин мааниси боюнча толуктап, улантып, айрым учурда карама-каршы келген учурлар дагы кездешет. Жалпы тандалып алынган тексттин көлөмү 400дөн 850гө чейинки сөздөн турат дагы, ар бир үзүндүгө ылайык же болбосо берилген өз алдынча текстке ылайык суроолор жана тапшырмалар түзүлөт. Көбүн эсе мындай текст менен иштөөдө алдыңарда турган текстке кайра-кайра кайрылып, мына ошол көрсөтүлгөн маалыматтардын үстүндө ой жүгүртүп, аныктап, туура жообун таап алууга мүмкүн болот. Ал үчүн эң жөнөкөй жолу текст ар бир 5-сап боюнча номерленип, санарип көрсөтүлөт дагы, мына ошол суроолорду түзүүдө ар бир бөлүк боюнча тапшырмалардын сан көрсөткүчтөрү көрсөтүлөт дагы, бул болсо сиздин туура жоопту дагы ошол сандардын ортосунда көрсөтүлгөн тапшырманын арасынан дагы бир жолу үңүлүп окуп чыгып, туура жообун таап алууга мүмкүндүк берет. Эмесе балдар, мына бүгүнкү сабакта биз сиздер менен суроолордун түрлөрү, тапшырмалардын түрлөрү кандай деңгээлде боло тургандыгы жана аларды кантип аткаруу керектиги жөнүндө маектешмекчибиз. Эң негизгиси, мына ушул текстке карата түзүлгөн суроолор тексттин жалпы мазмунун аныктоо, тастыктоо, талдоо же жалпылоо максатында түзүлөөрүн, үзүндүлөрдүн бири-бирине карата карама-каршы коюу же далилдөө максатында экендигине көңүл буруп, карап чыкканга аракет кылып көрөлү. Ал эми жалпысынан тапшырманын үстүндө иштөөдө эмнелерге көңүл буруу зарыл экендигин өзүңөр үчүн атайы дептериңерге белгилеп алсаңар болот. Ал төмөнкүлөр болуп эсептелет. Суроолорго жооп берүү үчүн сиз төмөндөгүлөрдү жасай билээриңизди көрсөтүшүңүз керек. Тексттеги негизги ойду бөлүп көрсөтүү, бир идеяны экинчисине же бүтүндөй тексттин мазмунуна байланыштыруу, тексттеги себеп-натыйжа байланыштарын аныктоо, текстте сүрөттөлгөн көрүнүштөрдү, окуяларды салыштыруу, автордун ой жүгүртүүсүнүн логикасын баамдоо, автордун аргументтерин, жүйөлүү далилдерин көрүү жана аныктоо, автордун көз карашын түшүнүү, деталдардын кошумча белгилерин, нерселердин маанисин түшүнүү, тилдик көркөм каражаттардын ролун аныктоо, тексттин жаанын айрым бөлүктөрүнүн интонациясын аныктоо, подтекстти түздөн түз сөз менен айтылбаган, бирок кыйыр түрдө туюнтулган ойду же идеяны көрүү жана аныктоо,
Ал эми эң маанилүүсү тапшырмаларды аткарууда 3 жагдайга айрыкча көңүл бөлүү зарыл. Бул албетте биринчиден суроонун маанисин түшүнүү, экинчи тексттен зарыл маалыматты табуу жана үчүнчүсү бул маалыматты туура жоопту аныктоо үчүн кандайча колдонсо болоорун ойлонуу болуп саналат. Эмесе мына ушул түшүнүктөрдүн баардыгын тең өзүңөр үчүн туура пайдалана алсаңыздар, анда тапшырманы туура аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эң негизгиси, сиздерге берилген тапшырма ак барактын бетинде абзацтар кандай бөлүнсө, так ошондой формада берилет. Болгону ар бир 5-чи сап атайы санарик менен белгиленет. Ал эми мына ушул тапшырманын мазмуну кандай болоорун карап чыгуу үчүн биз сиздер менен бир мисалга көңүл буруп көрөлү. Ал текст Айгүл гүлү деп аталат. Демек, А дегенде кунт коюп, бул тапшырмада жалпы тексттин мазмуну менен таанышып алганга аракет кылып көрөлү. Айгүл аттуу гүл баткен жергесинин эң бир ажайып керемети. Бул гүлдүн илимий аталышы Эдуардо Чаар гүлү. Анын өзгөчөлүгү болуп, анын тоонун күнгөй эмес, тескей жагында өскөндүгү эсептелет. Айгүл бул сөңгөгүнүн башынан аягына чейин жайгашкан узун жашыл жалбырактуу, бийиктиги 1 метр келген гүл. Анын кызгылт сары желекчелери коңгуроо гүлдүкүнө окшоп кетет. Айгүл апрель айында гүлдөп, ушул себептүү жыл сайын бул айда Баткен облусунда гүл майрамы белгиленет. Айгүл пияз түп байлагандан 7 жыл өткөндөн кийин гана анын алгачкы өсмөлөрү чыга баштайт да, 7 жыл өткөн соң гана анын биринчи гүлү пайда болот. Ал ай толгондо гана гүлдөйт. Ошентип жыл өткөн сайын ага бирден кызгылт сары богок кошулуп турат. Андыктан Айгүлдү көрөр замат эле анын жашын билсе болот. Элдин айтымында 34 гүлү бажырайып ачылган өсүмдүктөрдү учураткандар болгон экен. Айгүлдүн өз желекчелерин ачып жатканын көрүп калуу бул чоң ийгилик. Бишкектин басма сөз клубу Айгүлдү Кыргызстандын символу катары колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө адистер менен интервью жүргүзүп көрдү. Мына балдар, текстте айтылгандай эле, жалпысынан анын мазмуну биздин Баткен облусундагы өскөн дүйнөдөгү керемет гүлдөрдүн бири болгон Эдуардо Чаар гүлү деп илимде өз атын алган Айгүл гүлү жөнүндө болгондугун кунт коюп угуп көрсөңөр, маанисине көңүл бурган чыгарсыздар. Андай болсо, мына ушул тексттин көлөмүнө, мазмунуна ылайык түзүлгөн суроолордун кандай түрдө боло тургандыгына көңүл буруп көрөлү. Эгерде сиз ошол суроого так жоопту таба албай жаткан болсоңуз, анда текстке кайра кайрылып, үңүлүп, туура жоопту издеп көрсөңүз, сөзсүз түрдө анын туурасын таап алганга мүмкүн болот деп ойлойбуз. Эмесе текстке карата суроого көңүл буруп көрсөк, ал төмөнкүдөй суроо болуп эсептелет. Текстте айтылгандарга ылайык өлкө үчүн символ тандоо баарыдан мурда эмнеге көз каранды болот? Суроого карата жооптун варианттарына көңүл буруп көргүлө. Ар бир жооп суроонун алдында ирети менен берилген. А вариантына көңүл бургула. А. Тааныштырылып жаткан өлкөнүн кайда жайгашкандыгына көз каранды. Б. Биз өз өлкөбүздү кандай кылып көрсөткүбүз келгендигине көз каранды. В. Өлкөбүздө туризм үчүн элди кызыктыргандай жерлер бар болгондугуна көз каранды. Жана Г. Тандалып жаткан символ канчалык кооз болгондугуна деген жооптор көрсөтүлдү.
Демек, бул жерде эң башкысы ар бир жоопко кунт коюп көңүл бура турган болсок, булардын ичинен ой жүгүртүп көрсөк, эң туура жооп катары жалпы тексттин мазмунуна ылайык түзүлгөн суроо болгондуктан, алардын ичинен текст менен дагы байланыштуулугун карап, автордун айтайын деген ою, көз карашы мына ушул төмөндө көрсөтүлгөн 4 варианттардын ичинен эң туура жооп катары бирөөнү белгилегендигин көрсөтүп турганын байкоого болот. Анда эмесе балдар, мына ушул жооптун кайсы жооп экендигин карап көрөлү. Көңүл буруп көрө турган болсок, төмөндөгүлөрдүн ичинен туура жооп катары А варианты көрсөтүлгөндүгүн баамдоого болот. Анткени дүйнөгө кандайча өзүбүздү тааныткыбыз келгендиги бул биринчи кезекте мына ошол өзүбүздүн тааныштырып жаткан өлкөбүздүн кайда жайгашкандыгына байланыштуу боло тургандыгын билсек болот экен. Демек, автор дагы мына ушул ойду айткандыгы тексттин мазмунунан көрүнүп турат. Ошентип, бул тапшырмага ылайык биздин А вариантыбыз туура жооп болуп эсептелет. Эми ушул сыяктуу эле кийинки суроолорго дагы көңүл буруп көрөлү. Андай болсо, кийинки суроо төмөнкүдөй. Текстке ылайык Айгүлдүн жашын эсептөө үчүн төмөн жакта саналгандардын ичинен эмнелерди билүү керек? Биринчи, анын алгачкы өсмөлөрү канча жылдан кийин чыга баштаарын. Экинчи, биринчи гүлү канча жылдан кийин пайда болоорун. Үчүнчү, ар жыл сайын Айгүлдүн канча жаңы богоогу пайда болоорун. Жана төртүнчү, бул гүл жылдын кайсы мезгилинде гүлдөй баштаарын. Бул тапшырманын татаалдыгы жооптун вариантында мына ушул саналгандардын бир нечеси болушу мүмкүн. Андай болгон шартта варианттуу жооптордун ичинен кайсынысы туура экендигин аныктап алуу максатында мына ушул ой камтылган тапшырмага кайрадан барганга туура келет. Ал үчүн кайрадан текстти колубузга алабыз дагы мына ушул үзүндүгө көңүл буруп кунт коюп окуп чыгабыз. Карап көрүңүздөр. Алды сызылган сөздөр 14-саптан 20-сапка чейинки тапшырманын ичинде камтылгандыгын көрүп турасыздар. Анда мындай деген ой айтылган. Демек, эң биринчи кезекте Айгүл гүлүнүн жашын эсептеп алуу үчүн жана туурасын билүү үчүн биз 3 негизги өзгөчөлүктү билип алуубуз зарыл. Бул биринчи, алгачкы өсмөлөрү пияз түп байлагандан 7 жыл өткөндөн кийин чыга баштаарын. Экинчи, дагы 7 жылдан кийин биринчи гүлү пайда болоорун. Жана үчүнчү, ар бир жыл өткөн сайын ага бирден гүл кошулаарын билип алуу абзел. Ошентип, мына ушул 14 жана 20 саптардын арасындагы жооптордон улам биз буга чейинки берилген суроого туура жооп тапканга жардам берди деп ойлосок болот. Анда эмесе кайрадан суроого көңүл буруп көрөлү балдар. Ал төмөнкү суроо болчу. Эмесе ой жүгүртүп көрсөк, бул жооптордун ичинен айрымдары анчейин деле маанилүү эмес экендигин көрүп турасыздар. Мисалы, 4-чү жоопту карап көрсөңүздөр, бул гүл жылдын кайсы мезгилинде гүлдөй баштаарын билүү, ал гүлдүн жашын аныктап алганга анчейин деле пайдасы жок болуп эсептелет. Анткени гүлдүн ай толгон учурда апрель айында гүлдөөрүн биз билебиз. А бирок ал гүлдүн жашын саноого эч кандай жардамы тийбейт. Ошондуктан төмөндөгү жооптун варианттарынын ичинен 3 жооп туура экендигин биз көрсөк болот экен. Ал кайсы вариантта камтылган? Карап көргүлө. Демек, бул жерде албетте туура жооп Г вариантында камтылгандыгын көрүп турасыздар. Бул биринчи, экинчи жана албетте үчүнчү жооптор. Көңүл буруп, ошол жоопторду кайрадан окуп чыгып көрүңүздөр. Демек, анын алгачкы өсмөлөрү канча жылдан кийин чыга баштаарын, албетте ал 7 жылдан кийин чыга баштайт экен. Экинчи, биринчи гүлү канча жылдан кийин пайда болоорун, албетте
алгачкы өсмөсү пайда болгондон кийин 7 жылдан кийин гана биринчи гүлүн ачаарын билдик. Жана үчүнчү, ар жыл сайын айгүлдүн канча жаңы богогу пайда болорун билүү. Албетте, жыл сайын ал өзү үчүн бирден жаңы богок кошуп турарын биз мына жогорудагы маалыматтан билдик. Көрдүңөрбү балдар? Демек, тапшырмалар үчүн туура жоопту аныктап алуу максатында биз дайыма алдыбызга берилген тексттин үзүндүлөрү менен улам-улам таанышып, байкап, ой жүгүртүп, ошондон кийин гана биз туура жообун аныктап алганга аракет кылышыбыз керек экен. Демек, төмөндө көрсөтүлгөн тапшырмада биз туура жооп катары Г вариантын кабыл алдык. Мына ушул сыяктуу эле текстке карата түзүлгөн дагы бир тапшырмага көңүл буруп көргүлө балдар. Ал тапшырма төмөнкүдөй тапшырма. Текстке ылайык төмөн жакта келтирилгендердин кайсынысы Айгүлдүн Кыргызстандын символу катары тандалуусун колдогон аргумент деп эсептөөгө болот? А варианты: Айгүл кызыл китепке киргизилген. Б варианты: Айгүл Баткен облусунун эң таанымал символу. В варианты: өлкөнүн жаңы символу мамлекеттик колдоого муктаж. Г варианты: гүл экологиялык туризм өлкөсү үчүн эң бир ылайыктуу символ болуп эсептелет. Эмесе, жооптун варианттарынын үстүндө ой жүгүртүп көрөлү. Карап көргүлө балдар, А вариантын. Албетте, тексттин мазмунунда Айгүлдүн кызыл китепке киргизилгендиги жөнүндө айтылган. Бирок, Кыргызстандын территориясында көптөгөн сейрек өсүмдүктөр, жаныбарлар кызыл китепке киргизилген. Демек, алардын бардыгын Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан символ катары тандап алууга мүмкүн дегендикке жатпайт. Демек, А варианты туура эмес жоопторго кирет. Б вариантында Айгүл Баткен облусунун эң таанымал символу экендиги жөнүндө айтылган. Бирок, Кыргызстандын территориясындагы бир облустун символу болуп эсептелген өсүмдүктү бүтүндөй Кыргызстан үчүн символ катары тандап алуу, албетте, бул дагы туура болуп эсептелбейт. Натыйжада Б варианты дагы туура эмес жооптордун катарына кирет. В вариантына көңүл бурсак, В вариантында мамлекеттик колдоо зарылчылыгы жаңы символду тандоонун далили эмес, анын натыйжасы болоору белгилүү. Натыйжада В варианты дагы туура эмес жооптордун катарына кирет. Ошентип, бизде жогорудагы суроо үчүн жооп катары Г варианты калды. Г варианты туура жооп болот. Анткени Айгүл гүлү экологиялык туризм өлкөсү үчүн эң бир ылайыктуу символ болуп эсептелери текстте камтылган. Мына балдар, бул жердеги камтылган жооптун өзү айрым учурда тексттин өзүндө дагы берилип калган учурлар болот. Андыктан кунт коюп, көңүл буруп окуп, мына ошол тексттен четке чыгып кетпей, өзүңүздөрдүн жеке оюңуздарды суроо үчүн жооп катары тандаганга болбойт. Эң башкысы жоопту мына ошол берилген тексттин ичинен гана издөөгө туура келет. Жооптун анык, так экендигин билдирген сөздөр бар. Алар баарынан жакшы, эң ылайыктуу, тагыраак, баарынан так, баарынан көбүрөөк деген сыяктуу ачкыч сөздөр болуп саналат. Демек, жогорудагы айтылган сөздөрдүн бардыгы тең. Көп ошол тексттин ичиндеги суроолорго жооп берүү үчүн багыт берүүчү, ойду аныктоочу, тактоочу жана туура жоопту тапканга түрткү берүүчү ачкыч сөздөр экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Кымбаттуу балдар, эне тилиндеги текстти окуу, түшүнүү жана анын мазмунунун үстүндө ой жүгүртө билүү бул албетте ар бир окурман үчүн өтө маанилүү болуп эсептелет. Мына ушул багытындагы сиздердин ой түшүнүктөрдү кеңейтүү үчүн, айрым түшүнбөгөн сөздөрдүн үстүндө иштөө үчүн көптөгөн сөздүктөр жардам берет. Ал сөздүктөр албетте илимдин ар түрдүү тармагындагы энциклопедиялык сөздүктөр, ошону менен бирге эле сөздөрдүн маанисин чечмелөөчү түшүндүрмө сөздөр,
сөздөрдүн түпкү маанисин чечмелөөчү, сөздөрдүн маанилерин чечмелөөчү түшүндүрмө сөздүктөр жана албетте бардык лингвистикалык сөздүктөрдү өз ичине камтыйт. Алардын бардыгы сиздердин билимиңиздерди кеңейткенге, көбөйткөнгө жардам берет. Кымбаттуу балдар, мына ушуну менен бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин сабактан өзүңүздөр үчүн аз да болсо жардам ала алган болсоңуздар, биз сиздер үчүн өтө кубанычтабыз. Эмесе келерки сабакта бүгүнкү өтүлгөн темабызды улантканча сак саламатта болуңуздар.